Саламатсыздарбы? Мурунку видеодо биз сиздерге япон тилин кайсы сайт аркылуу окуса жакшы ошол жөнүндө айтып бергенбиз. Бүгүн дагы ошого кошумча маалымат катары башка сайттар менен да тааныштырабыз. Ал үчүн мурункудай эле ошол мурунку эле сайтка NHK Учим русский язык деген сайтка киребиз. Анан ошол сайттын эң ылдый жагында мындай сайттардын менен тааныштырат. Приглашаем в удивительную Японию, приготовим японские блюда деген Japan Easy. Анан Weekly News in Simple Japanese деген ушундай көптөгөн сайттар бар. Биз азыр чогуу кирип көрөлү. Мисалы, мо Japan Easy дегенге. Мына ушундай сайт. Бул жакта 2 бөлүмү бар экен. 24 сабактан. Биринчи бөлүмүн басып көрөлү. Анан мына ушундай тааныштыруу, маданияты менен тааныштыруучу, анан ошондой эле тилди үйрөнүүгө атайын видеолор жасалган экен. Ар бирине кирип сөздөрдү үйрөнсөңүздөр болот. Бул негизинен англис тилинде. Мен сиздерге жанакы биринчи видеодо сунуштаган сайтты окуп, ошол 40тан ашык сайт сабагын окугандан кийин анан бул сайттарга кирип окусаңыздар жакшы деп ойлойм. Анткени бул кичине андан кийинки деңгээлдеги, уровеньдеги сабактар болуп калат. Анан экинчиси дагы бар экен. Экинчиси дагы так эле ошондой ар бир сабактары. Бул видеолор атайын ошол сиздер тилди гана үйрөнбөстөн ошол эле убакта Япониянын азыркы маданиятын дагы, негизи эле маданиятын дагы үйрөнүш үчүн ушундай атайын видеолор жасалып чыккан. Дагы башка сайттарына да кирип көрөлү. Бул жакта Simple Japanese жаңылыктарды ушу япон тилин жаңы үйрөнүп баштагандар дагы япон тилинде уга алгыдай же болбосо окуй алгыдай атайын жасалган сайт. Бул жакта негизи Японияда жаңылыктарды жазганда иероглиф менен жазылат көбүн эсе. А бул жакта карасаңыздар үстүнө, иероглифтин үстүнө окулушун дагы жазып койгон хирогана менен. Ошон үчүн абдан жеңил, окуганга жеңил. Мына ушундай сайт, бул жакты дагы басып окуп көрсөңүздөр болот. Анан ушунун өйдө жагында ушу NHK деген компания, NHK деген канал сиздерге кандай сабактарды сунуштайт экен, кандай бөлүмдөрү бар экен ошол жөнүндө айтылып атат. Мисалы, баштапкы этабында окуп аткандар үчүн Easy Travel Japanese деген бар экен, 8 сабак. Анан Japan Easy деген 48 сабак. Анан Easy Japanese деген дагы 48 сабакты сунуштайт экен. Ошондой эле Yasashi Nihongo деген дагы 2015 деген. Бул мен сиздерге эң биринчи видеодо сунуштаган ушул сайт 48 сабакты сунуштайт. Андан кийин анын кичине орточо деңгээлдеги япон тили үчүн 18 сабакты Easy Japanese for Work деген. Бул жумуш үчүн япон тилин окугандарга атайын 18 сабагы бар экен. Мына ушундай. Анан бул жакта дагы жаңылыктарды дагы карасаңар болот. Анан ылдый жагында ошол ар бир сайттын ссылкалары бар. Ошону басып көрсөңүздөр болот. Japan Easy'ni көрүп көрөлү. Бул жанакы. Мына ушундай. Анан бул жакта биз азыр япон тилин окуш үчүн сайттар менен тааныштырдык. Андан тышкары
мисалы япон тамактарын кантип жасаш керек, кандай тамактар бар, ошого кызыккандар болсо, атайын сайты бар. Приготовим японские блюда деген, Анан ар биринин, мисалы, суши роллун дагы кантип жасаш керек, бүт баары жазылган, кандай ингредиенттери керек, канча салыш керек, кантип жасаш керек, жасалышынан бери бүт баары түшүнүктүү, сонун кылып жасашкан. Мына ушундай дагы сайты бар. Бул дагы Япониянын маданиятынын бир бөлүгү менен таанышуу болуп эсептелет. Анан андан тышкары дагы шедевры японского искусства деген Япониянын тарыхы менен, маданияты менен тааныштырган дагы сайт бар. Бул дагы орус тилинде. Көптөгөн маалыматтар бар, тарыхый, маданий. Мына ушундай сайт дагы бар. Сиздерге ушул сайттардын баардыгын бир сыйра карап, япон тилин окуганда дагы ушул сайттар аркылуу окусаңар жакшы деп мен сунуштайм. Анткени бул сапаттуу жасалган сайттар. Анан атайын ошо япон тилин, япон маданиятын үйрөнүп аткандар үчүн жасалган сайт.